Ассаламу алейкум, мен сүйүктүү подписчиктерим, мен YouTube баракчама жазылган пользовательдер, кандайсыңар? Бүгүн бир тема боюнча бир теманы козгоюн дедим. Бул арак деген, аракты баарлар да билсеңер керек, ошол жөнүндө кичине сөз болмокчу. Биз кыргыздар негизи калкыбыз көп мусулман калкпыз да, анан кийин бирок дин чынын айтканда жакшы жете элек бизге да. Анан кийин арак ичкилик ошол нерсе абдан көп болуп жатат. Арак ичкилик менен ошол биздики жана Советский Союздан кийин калып, анан кийин арак бүт мероприятиялердин баары арак менен өтүп атат да, бирок да жакшы жагы ал нерсе дагы бара азайып баратат. Ошону кантип токтотсок болот? Мисалы, ал нерсе жакшы жакка деле алып барбайт да. Баягы ичесиң, антинтесиң, бирок көп ошол өлүмдөр, ДТПлар, жанагы любой бир жаман болуп кеткен нерсе ошо арактын кесепетинен чыгат экен. Ошон үчүн бул нерсени колдонбой деле койсок болот, бирок улуу кишилер колдонот. Эми аларга биз атаандаш бермечи кереги жок. Жакшы нерсени өзүбүзгө пример алып, анан кийин бизде азыр мындай момент бар да, что кетип баратып, арак тияк жаңы поколение өсүп атат. Анан кийин ошол нерседен, мисалы, муну арак, алкоголь маякта болсо, ушундан мындай түртүп биягынан өзүбүз жаңы нерсени баштап кетсек болот. Өзүбүздүн доорду, өзүбүздүн жаңы жаштардын поколениясын баштап кетсек болот да. Мисалы, мощный, спортивный, мекенин сүйгөн, патриот, спорт менен машыккан, дин менен жүргөн сонун нерсе кылсак болот да. Ошол нерсе Кудай буйрса ойлойм, акырынан жок болот деп, жок болучакта ошону биз акырынан өзүбүз да жоготконго аракет кылышыбыз керек. Ойлонуп көрсөң, арак менен жашаган адамдын мүнөзү вообще башкача болот. Арак майрамдарды ичет, жана ызчуулардын баары эле көбүнчө ошо арактан болот. Тойлордо ичип келет, ортодо киргелишпестик болот, баласы болот, эмеси менен болот. Ортодо ыз ичүү, сөз талаш сыяктуу мурункулар эстеп, анан ошонун баары аягында чоң бир ыз ичүү скандал болуп, начар бир последствиялар болот. Бирөөнү урат же бирөөнү сабайт же дагы бирдеке болот. Ошон үчүн арак жок деле жашап кетсек болот деп ойлойм. Мисалы, Кавказда, Дагестан, Чечня, Ингушетия, ал жакта арак такыр ичпейт калк. Эми бар экен четиндеги, шаардын четиндеги эмелеринде атайын жерлер. Бирок основной эме ошо калк өзү ичпейт экен. Ошон үчүн аякта жанагындай спортсмендер көп чыгып атат, эмелер өсүп атат, өнүгүү жана өлкөсү өнүгүп атат, өлүмдөр азайып, анан кийин эң жакшы нерсеси аякта ажырашуу аз экен такыр. Бизге караганда ал жакта абдан аз экен. Анткени динге карманып, ошол нерселердин баарын аткарып, арак дагы ичпейт. Анан кийин сонун нерсе го арак ичпей жашасаң. Мен да ойлойм, биз да Кудай буйрса ичпей калабыз деген ниет бар жүрөктө. Кыргыз эли ал нерседен алыс болуп, туура жолду тандап, ал нерсе бара жок болот деген ойдомун. Эгер бул видео жакса, лайк басып жана комментарий калтырып, эгерде биринчи жолу көрүп атсаң, менин баракчама жазылып койсоң болот. Чоң рахмат.